Кайсы бир тараптар болсо, ушул мынакей эскилер жанында жүрөт, эч кандай өзгөрүүлөр болбойт, демек баягы эле күндө жашайт экенбиз деген ар кандай пикирлер айтылып кетти. Эскилерди сиз өзүңүз жаныңызга чакырып атабызбы? Алар деги эле сиздин командаңызда да барбы? Мен эч кимди жаным алган жокмун. Мен жалгыз жүрөм. Эскилерден эч ким жок. Анан эми эскилер десе деле эскилерде дагы таза адамдар бар. Эскилерде дагы өтө жогорку билимдүү, тажрыйбалуу адамдар бар. Biz аларды тажрыйбасын да колдонушубуз керек. Анан эскилер кетирип жаңылар келебиз дегенде, жалаң жаштарды койгондо дагы айрым учурларда жаштар дагы тарта албай калып атпайбы, ошол тармакты иштей албай калып атпайбы. Ошон үчүн биз эскилерден дагы бирок таза, коррупцияга малынбагандардан, баягы элдин назарынан калбаган саясатчылардан дагы биз тартабыз. Бирок баягыдай репутациясы бузулуп, коррупцияга аралашып, мамлекеттик бюджеттен уурдаган, мамлекетке кандайдыр бир деңгээлде экономикалыкпы же болбосо ошо мыйзамдуулук жагынанбы зыян келтирген эскилердин баарын биз жолотпойбуз алардын баарын.